эфирде бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому. Студияда кызматта Айдана Шимова. Саламатсыздарбы? Бишкекте жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча эң ири мамлекеттик программалардын бири ишке ашып жатат. Анын алкагында бүгүнкү кезектеги 476 батирдин ачкычы бактылуу ээси болгон жарандарга тапшырды. Арасында көп балалуу үй-бүлөлөр, жаш жубайлар жана жылдар бою кезек күткөн жарандар бар. Толугураак кийинки сюжетте. 204 бир бөлмөлүү, 102 2 бөлмөлүү жана 173 бөлмөлүү батир да ушунча турак жай бүгүн жарандарга берилди. Турак жай комплекси ыңгайлуу жашоого керектүү бардык шарттар менен камсыздалган. Автономдуу жылытуу, борбордук газ, таза суу, канализация жана жеке трансформатордук станция аркылуу туруктуу электр камсыздоо каралган. Борбор калабыбыздын урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүн биз турак жай жаатындагы дагы бир маанилүү окуяга мамлекеттик деңгээлде ишке ашып жаткан Менин үйүм программасынын ырааттууландысына күбө болгону чогулуп олтурабыз. Жүргүзүп жаткан саясатыбыздын алкагында жарандарыбыздын дагы бир тобуна үй тапшырылганы турганы мени абдан кубандырат. Бүгүн көптөн күткөн тилеги орундалып, өз үйүбүзгө киребиз деп сүйүнүп турган жарандарыбыздын кубанычтары менен тең бөлүшөмүн. Бүгүн мен сиздердин жакшылыгыңыздарга ортоктош болуп куттуктап кетүүнү эп көрдүм. Кымбаттуу үй ээлери, жаңы жашоонун башаты, келечекке жаңыча кадам таштаган бүгүнкү унутулгус кубанычтуу күнүңүздөр менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр кут болсун. Бул күн өзгөчө Исмат Замирбек уулу үчүн эстен кеткис болду. Жубайы менен бирге 4 бала тарбиялап жаткан үй-бүлө мамлекеттик программага ылайык кезекке туруп, бүгүн күткөн 3 бөлмөлүү батирине ээ болду. Биз дагы деле ишенген жокпуз. Биз көп жылдан бери кезекте турганбыз. Биздин 4 балабыз бар. Өзүбүз жаш үй-бүлө болгону менен багы көп балалуу үй-бүлөлөрдүн катарын толуктайбыз. Толук ишеничибиз бул үйлөр бүтөт деп. Биз бул көчөгө жакын эле жерде квартирада турабыз. Анан бул жакта стройка кетип атканда биз ишеничибиз да. Анан акыры бүгүнкү күнгө насип экен, биз үйлүү болуп турабыз азыр. Мен эмес, азыр балдарым аябай сүйүнүп атат. Биз жаңы үйгө көчөт экенбиз, ошол жакта жашайбыз деп күндө көчөгө чыкканда кирбесе да ушул үйдүн астына келип ойноп кетип атышат да, биз качан киребиз дешипчи. Жергиликтүү жашоочулар кубанычтарын жашырбай, бул алардын жашоосунун жаңы барактан баштоосуна мүмкүнчүлүк. Эске салсак, акыркы айларда эле 1600дөн ашуун үй-бүлө жаңы батирлердин ачкычтарына ээ болушкан. 2008-жылдан бери ички иштер органдарында кызмат өтөп келем. Бүгүнкү күн мен үчүн жана менин үй-бүлөм үчүн эң маанилүү, эң кубанычтуу күндүн бири. Себеби ушул мамлекеттик ипотекалык программасы аркылуу бир комнаталык квартира алдым. Кезегимди күттүм, кезекке туруп атканда чоң ишенич менен турдум эле. Ошол биздин Кыргыз Республикасынын президентине Садыр Жапаров Нуркожоевичке терең ыраазычылыгымды айтат элем. Жалпысынан бул турак жай комплекси 18 жана 24 кабаттуу 39 блоктон турат. Бардык этаптар быйылкы жылдын аягына чейин толук аякташып андалууда. Жалпы аянты 280 000 чарчы метрге жакын. Мектеп кайерге чөт элегим? Кандай? Эске салсак, өткөн жылдын декабрында Мураз турак жай комплексинде 510 үй-бүлө, Скрябин көчөсүндөгү үйдөн 549 үй-бүлө. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 11-апрелинде Чыңгыз Айтматов 102 бир дареги боюнча дагы 612 үй-бүлө турак жай алган. Кадам сайын барган сайын көптөгөн кыргызстандыктар өз батиринде жаңы күндү тосуп жатышат. Назира Бегалиева, Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй. Май айынын ортосунда дагы 250 үй-бүлөгө Бишкекте жайгашкан ипотекалык батирлер тапшырылат. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Темиркул Балтабаев билдирди. Анын айтымында, учурда Бишкек шаары боюнча жалпысынан 11 000ден ашуун батир курулууда. Алар Маликов көчөсүндөгү Мураз турак жай комплекси, ошондой эле Ынтымак жана Көчмө Сити турак жай комплекстери. Ал эми республика боюнча 60 000ден ашуун батирлер курулууда. Кезекте турган жарандардын саны 50 000ден ашуун. Балтабаев белгилегендей, батирди алууда эч кандай биринчи төлөм талап кылынбайт. Ал ошондой эле жакынкы күндөрү ипотека аркылуу үй алууда кезекте тургандар массалык түрдө алдыга жылышарын кошумчалады.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Нарын облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Алгач Кочкор районундагы автобекеттин курулуш иштери менен таанышты. Жалпы аянты 1,5 гектар жерди ээлеген автобекет республикалык бюджеттин эсебинен 395 миллион 579 миң сомго курулууда. Ошондой эле Адылбек Касымалиев Нарын шаарынын ички жолдорунун жана Нарын Байетов жолунун курулуш иштери менен таанышты. Андан соң Адылбек Касымалиев Нарын аэропортунун курулуш иштери менен таанышууга барды. Аэропорттун аэродромунун асфальт бетон төшөлмөсүнүн учуп конуу тилкесин башкаруу, жолдорун жана унаа токтотуучу жайларын оңдоо, калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Оңдоо иштери аяктагандан кийин жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу тиешелүү шарттар түзүлүп, ички каттамдарды жандандырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Иштин жүрүшүн жерде көрүп чыккан министрлери кабинетинин төрагасы курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана планга киргизилген объектилерди өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тиешелүү мамлекеттик органдардын башчыларына жана курулуш компанияларынын жетекчилерине тапшырды. Пайдалуу кеңдерди казууга мыйзамсыз лицензия берүү схемасы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын Кумшагыл карьерлеринин долбоорлоочусу жана Чүй Бишкек обл администрациясынын жер суу көзөмөлдөө кызматынын инспектору жер казынасын пайдалануу жаатындагы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдык ченемдердин жана талаптарын бузуу менен жеке материалдык баюу максатын көздөшүп, Кытай инвесторлоруна 250 миң долларга мыйзамсыз сатып жиберишкен. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында аталган адамдар кармалып, Октябрь сотунун чечими менен жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесине жайгаштырылды. Учурда УКМК тарабынын пайдалуу кең чыккан жерлерди иштетүүгө лицензияларды мыйзамсыз берүү фактыларын, ошондой эле жогоруда аталган фактыларга тиешеси бар кызмат адамдардын аныктоого багытталган кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкектеги номер 31 мектепте 2 окуучунун ортосунда чыр чыгып, жыйынтыгында 7-класстын окуучусу каза болду. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча окуя сабак учурунда болгон. 7-класстын 2 окуучусу 2011-жылы туулган бала менен 2010-жылы туулган кыздын ортосунда жаңжал чыгып, бала кыздын денесине залал келтирген. Окуя болгон жерге медициналык тез жардам тобу чакырылган, бирок дарыгерлер келгенде кыздын өлүмү аныкталган. Аталган факт боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында бардык жагдайлар аныкталып, ар тараптуу юридикалык баа берилет. Бишкек шаарынын номер 31 орто мектебинде окуу процесси жүрүп жаткан учурда кайгылуу окуя болуп өттү. 7-класстын 2 окуучусунун 2011-жылы туулган А аттуу бала менен 2010-жылы туулган А аттуу кыздын ортосунда уруш чыккан. Уруштун жүрүшүндө бала кызга жаракат келтирип, анын эс үчүн жоготуусуна себеп болгон. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылган, бирок медицина кызматкерлери келген учурда кыздын каза болгонун аныкташкан. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын Ленин РИПтин тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, окуянын бардык жагдайлары такталып, укуктук баа берилет. Кыргызстанда 2024-жылы жол кырсыгынан 783 адам каза болгон. Маалыматка ылайык, эң көп катталган жол кырсыктарынын басымдуу пайызы айдоочунун күнөөсү менен болгон кырсыктар. Карама-каршы тилкеге чыкканда, ылдамдыкты ашырганда, масабалда унаа башкарганда кырсык окуялар көп катталууда. Дүйнөлүк статистикада жакынкы 20 жыл аралыгында адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктардын көбөйүшүнө 60% кепилдик берилүүдө. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, ушул жылдын 1-сентябрынан тарта жол эрежесин бузган айдоочулар үчүн токтотулган жерден жол эрежелерин суроо процедурасы башталат. Эгер кимде-ким жол эрежелерин билбесе, жол эрежесин бузуулары көп болсо, айдоочудан сынак алынмакчы. Сынактан өтпөгөндөрдүн айдоочулук күбөлүгү алынып, унаа мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Бирок айдоочу айдоочулук күбөлүгүнөн дароо ажыратылбайт. Чүй облустук ички иштер башкармалыгында 2025 жылдын 1-кварталындагы ишмердүүлүгү боюнча ыкчам кеңешме болуп өттү. Кеңешмеге Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Каныбек Абдрахманов, анын орун басарлары Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын башкармалыктарынын жана кызматтарынын жетекчилери, Чүй облустук шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилик курамы батышты. Жыйындын жүрүшүндө үстүбүздөгү жылдын 1-кварталындагы ыкчам кызматтык ишмердүүлүгү
каралып, аткарылган иштер тууралуу баяндамалар жасалды. Ошондой эле облус аймагындагы укук бузууларга, алдамчылык, уурулук фактыларына жол бербөөгө, мыйзамсыз баңги заттарды жүгүртүүгө каршы күрөшүү, коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу, жол кырсыктарын жана жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка жол бербөө жаатындагы бир катар маселелер каралды. Кеңешмеде Каныбек Абдрахманов Ички иштер министрлигинин талаптарынын негизинде иш алып барууну, облус аймагындагы укук бузууларга бөгөт коюу боюнча тиешелүү иштерди алып барууну жана жерлерде профилактикалык иштерди күчөтүүнү талап кылып, туристтик мезгилге карата алдын алуу иш-чараларын күчөтүүнү белгилеп, конкреттүү тапшырмаларды белгиледи. Ыкчам кеңешменин соңунда коюлган тапшырмаларды толук аткарбаган бир катар жетекчилерге тартиптик жазалар берилди. Бишкекте туруктуу өнүгүү жана жашыл трансформация темасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн бириктирген маанилүү форум өттү. Эл аралык ишкерлер кеңеши уюштурган иш-чарада Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү жана эксперттер жашыл саясат, климат, суу ресурстары жана ESG принциптери тууралуу өз ара тажрыйба бөлүштүштү. Жашыл тажрыйбаларды илгерилетүү боюнча Борбор Азиялык диалог форуму Бишкек шаарында өтүп, жашыл стимулдардан тарта суу ресурстардын башкарууга чейинки темаларды камтыды. Катышуучулар жашыл экономика жөн гана заманбап тренд эмес, бул келечектеги улуттук өнүгүүнүн негизги багыты экенин белгилешти. Кыргызской республики вопрос. Азыркы учурда бул региондордо бизнес жана жашыл демилгелер өтө тездик менен өнүгүп жаткандыктан Бишкекте биздин сүт заводу ийгиликтүү иштеп жатат. Ал жерде биз жашыл саясатты активдүү жүргүзүп, бир катар экологиялык демилгелерди ишке ашырып келебиз. Айрыкча таңгактоо багытында чоң иштер аткарылды. Бөтөлкөлөрдүн капкактарын, штринг пленкалардын салмагын азайтууга жетиштик. Учурда кайра иштетилген пластик, арпет колдонуу жана келечекте өндүрүшкө киргизүү маселелери каралууда. Кыргызстан менен катар биздин компания үчүн Казакстан да маанилүү роль ойнойт. Ал жакта азыр жаңы снека же жеңил тамак аш заводу курулууда. Бул ишкана 2026 жылдын март айында ишке берилиши пландалууда. Мы рассматриваем этот путь как возможность для диверсификации. Кыргызстанда 2019-2023 жылдардагы жашыл экономика программасы ийгиликтүү аяктап, азыр жаңы документ даярдалууда. Анын алкагында көмүртек аз бөлүп чыгарган транспорт, жашыл энергетика, туруктуу туризм жана энергия өнөмдөө сыяктуу приоритеттер киргизилген. Бул климаттык өзгөрүүлөрдү ушундай мыйзам менен биз мамлекеттик өзүбүзгө милдеттерди албасак, биздин ар түрдүү баягындай чоң рисктер бар да. Кыргызстан суунун башы болгондон кийин бизде кандай болсо Борбордук Азияда ошондой болот. Бизде сел кетсе, значит суу азаят. Кийин кайра кургакчылык болот. Бизде чоң селдер кетсе, паводки деп коет орустар. Анда биздин хвостохранилищаларыбыз бар, бизде ар түрдүү отвалдар бар, радиационный хвостохранилищаларыбыз бар. Алардын бардыгы суу аркылуу бүт элдин Борбордук Азиянын элине, Кыргызстанга эң биринчи залалы тиет. Ошондуктан ошол нерселерди алдын алуу үчүн мен ушундай мыйзамды демилгелеп жатамын. Бүгүнкү ушул диалог өтө жакшы аянтча. Ушундай биздин бир гана мамлекет аракет кылбастан мынау ишкерлер чөйрөсү кандай өздөрүнүн ойлору бар, кандай өздөрүнүн сунуштары бар. Себеби биз жакшы жакка, жашыл жакка өзгөрүлөбүз десек, ишкерлер киришиш керек. Форумда Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан эксперттери тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы да сунушталды. Мында углероддук рынок, климат саясаты, ESG стандарттары жана трансшекаралык кызматташтык маселелери каралды. Бүгүнкү Борбор Азиядагы жашыл практикаларды илгерилетүү боюнча форумду атайын уюштурдук. 2 жыл мурун биз чоң бир талдоо жүргүзүп, Кыргызстанда кандай жашыл практикаларды колдонуу боюнча кандай стимулдар бар деп баарын изилдеп туруп тартуулап бердик. Кайсы стимулдар мыйзамдарда бар, кайсыларды дагы эле киргизиш керек. Жана ошондой эле биздин Борбор Азиядагы өнөктөштөр менен кеңешип, силерде кандай болуп атат, кайсыларды биз силерден алсак болот, кайсыларды бизден силер алсаңар болот деп кеңешип туруп ушундай иш баштаганбыз. Мына бүгүн дагы баары келишти. Казакстан, Өзбекстан, башка өлкөлөрдөн, мамлекеттик органдардан, эл аралык уюмдардан, ошондой эле жеке сектордун өкүлдөрү келип,
бүгүн көп пайдалуу жакшы маалыматтарды айтып беришет. Иш-чарага жеке секторлордогу активдүү катышты. Форумда бир катар компаниялар айлана чөйрөгө зыян келтирбеген иш ыкмаларын сунуштап, жашыл багыт бул келечек экенин далилдешти. Так как сейчас в этом регионе Республикабызда туруктуу өнүгүү жана жашыл трансформация маселелери мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыктарынын бири болуп эсептелет. Биз Париж келишими жана БУнун туруктуу максаттары сыяктуу эл аралык милдеттемелерибизди ыраттуу ишке ашырып келебиз. Бул максаттар улуттук өнүгүү программасында интеграцияланган 2026 жылга чейин документке, ошондой эле 2030 жылга чейин жаңы программага да камтылган. Жакынкы убакта бул программа тиешелүү жарлык менен кабыл алынат. Инклюзивдүү жашыл экономикага өтүү жөн гана заманбап багыт эмес. Бул өлкөбүздүн стратегиялык тандоосу. Биз бул жолу экономиканы диверсификациялоонун, калктын жашоо сапатын жогорулатуунун жана экологиялык туруктуулукту узак мөөнөттүү келечекте камсыздоонун мүмкүнчүлүгү катары карайбыз. огромное значение в регионе, кроме Кыргызстана, для нас имеет Казахстан. Форум Борбор Азия өлкөлөрүнүн жашыл трансформация жолундагы аракеттерин бириктирген маанилүү аянтча болду. Эми мунун жыйынтыгы катары жаңы мыйзамдар, программанын ишке ашуусу жана регионалдык кызматташтыктагы жандана турганы күтүлүүдө. Айдана Ашимова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Аламөдүн районунун Ленин айылында Жашыл планета экологиялык акциясы болуп өттү. Иш-чара улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 80 жылдык мааракесине арналып, Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюму уюштурган. Алгач курман болгон баатырлардын мемориалына гүл коюлуп, асманга тынчтыктын символу болгон ак көгөчкөндөр учурулду. Андан соң концерттик программа тартууланып, дасторкон жайылды. Акциянын алкагында 150 түп роза, 30 түп ак кайын, 30 түп эмен көчөттөр отургузулуп, айлана тазалоо иштери жүргүзүлдү. Иш-чарага Аламөдүн райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, онун орун басары, Достук айыл аймагынын башчысы, Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюмунун башчысынын орун басары, мектеп окуучулары, айыл тургундары катышты. Бул деген биринчиден жашылдандыруу, экинчиден ошол биздин балдарыбызга жакшы тарыхый бир иш-чара да булчу. Ар бир баланын эсинде калат деп ойлойм. 200 көчөт болсо дагы бул салымы бир мындан көп эсе чоңураак да. Биздин балдардын жашоосунда, келечегинде булардын бир максаттарын, ой максаттарын өзгөрткөнгө дагы деп ойлойм бул иш-чара. Чүй облусунда бүгүнкү күнү 3 токой чарбасы бар. Анын бири Чүй токой аңчылык чарбасында 31 ийне жалбырактуу жана жаз жалбырактуу бактарактар өстүрүлөт. Ал эми мөмө берүүчү алма, өрүк, алча, карагат өсүмдүктөрү дагы бар. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында аталган токой чарбадан көчөттөр алынып жол жээктерине отургузулду. Бул туурасында кененирээк кабарчыбыздын материалында. Бул Чүй токой аңчылык чарбасынын токмок токойчулугу. Каарманыбыз Турар Ибраимов 20 жылдан бери аталган токой чарбада токойчу болуп эмгектенет. Ал иштеген чарбада ийне жалбырактуу жана жаз жалбырактуу, мындан сырткары мөмө берүүчү бир канча өсүмдүктөрдүн түрлөрү өстүрүлөт. Бул жагы болсо сепме токой, баягы үрөндөн өстүрүү, а бул жагы болсо калемче түрүндө өстүрөбүз. Калемчеде ушундай могул арчанын түрүнөн туя да коебуз. Туянын түрүнөн менде 7 сорт өстүрүлөт. Анан могу можжевельник деген азыркы учурда мону можжевельникти бүгүнкү как раз бүгүн ушул көчүрүп сыртка чыгарып аттык эле. Мына ушундай болгон стаканга отургузулгандан кийин мына мындай болуп тамыр байлайт. Тамыр байлагандан кийин мындай чоңураак идишке отургузабыз муну. Буга тиешелүү өзүндө топуракка керектүү азыктануучу дары-дармектер бар, ошолордон кошобуз. Мындай кылып жакшынакай отургузуп, мына көрүп атканыңардай, буга кайра 2-3 күндөн кийин кайра сугаруу убактысы келгенде корневин, могу тамырды тамыр алдыруучу, азыктануучу бир дарыларыбыз бар. Корневин деп аталат. Ошондой корневиндерди менен сугарабыз. Көчөтканада үрөн кезинен өстүрүлгөн ийне жалбырактуу карагайлардын бул көчөттөрүн гүл өстүрүүчү чакаларга отургузуп, эшикке алып чыгып, ордун которуштурат. Мына бул жерге алып келип коебуз. Бул атайын жасалган чатырча. Бул күнөсканада өстүрүлгөн көчөттөрдүн баарын тең тамыр алгандан кийин ушинтип чоңураак идиштерге отургузуп, бул чатырдын астына отургузабыз.
Ал эми бул аталган токой аңчылык чарбасынын кегети токойчулугу. Жогоруда белгилегендей мында 31 бак дарактуу өсүмдүктөрдүн түрү бар болсо, 600 миңден ашуун көчөт өстүрүлөт. Келишимдин негизинде Жашыл Мурас программасынын алкагында мекеме уюмдарга, айыл өкмөттөргө чегирилген баада сатылды. Өкмөттүн коюлган планын негизинде 50 гектар жердин 30 гектарына терек, калган жерлерге мөмө берүүчү өсүмдүктөр жана ийне жалбырактуу көчөттөр тигилет. Мындан сырткары мөмө берүүчү ошол алманы, алчаны, өрүктү жана карагатты өстүрүп атабыз. Жана ошондой эле токой фондунун жерине тигип атабыз. Былтыр эле 2,5 гектарга ушу кегети токойчулугуна тиктик элек. Быйыл дагы 2,5 гектардын тегерегинде тиккенин жатабыз да. Мамлекеттик бюджеттен 3,5 миллион сом каралды. Андан тышкары биз өзүбүздүн спецчетубуз бар. Ал ушул көчөттөн жана ижара келишимден түшкөн каражат болот. Жалпысынан 11 миллион сом. 11 миллион сом бул өзүбүздүн жеке счетубузга түшөт. Анан республикалык бюджеттен 3,5 миллион сом бөлүнүп берилет. Бул акчанын баары эле ушул эле кайра эле токой өстүрүүгө, токойдун аянттын көбөйтүүгө жумшалып турат. Талайбек Токонов кегети токой чарбасында 10 жылдан бери токойчу. Анын айтымында бою 1 метрден ашып калган бул ийне жалбырактуу дарактар сатыкка даяр. Эми жаңы түрүн өстүрүүнү колго алып, жаздын бир күнүн текке кетирбей эмгектенүүдө. Биз чүй токой аңчылык чарбасында токойчу болуп иштеп, ушул көчөттөрдү, тянь-шандарды баарын өстүрүп, ушу урук кезинен бери өстүрүп, ушул даражага жеткиребиз. Мына ушундай болуп азыркы учурда көчүргөнгө ушулардын баары даяр. Могу азыркы быйылкы жана тигилген Жашыл Мурас программасы менен Кемин районуна тигилген көчөттөр так ушул жерден алынып, ушул жерден кеткен. Ушу тянь-шан карагайлар кеткен да ушулар. Биякта болсо ошо көк карагай деп аталат булар. Буларды да ошондой эле ушу көгөртүүгө алып кетишет. Чүй токой аңчылык чарбасы дээрлик 50 жылдан ашык убакыттан бери Чүй облусунун аймагын, мындан сырткары коңшу Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүн сапаттуу көчөт менен камсыздап келет. Көчөттү өстүрүп көбөйтүүдө токойчулардын мээнети күч. Биздин максат бир гана көчөттөрдү сатпастан биз мамлекеттик токой фондусунун жерлерине ошол жерлердин токойду баскан аянтты көбөйтүш үчүн отургузабыз да. Ушул көчөттөрдү бизден бүгүнкү күндө жана Жашыл Мурас алкагында азыркы күндө социалдык объектилер, мектептер, айыл өкмөттөрү келишимдин негизинде алып атышат. Ошолорго сатабыз. Андан кийин кээде деген Казакстан, Өзбекстанда келип алып кетишет бизден чоң көчөттөрдү. Белгилей кетсек, аталган токой чарбада көчөт өндүрүү жанданган. Анткени аларга облус жана райондордун аймагындагы мекеме ишкана социалдык объектилерди көчөт менен камсыздоо милдети жүктөлгөн. Аны менен катар токойчулук чарбаларды көбөйтүү башкы максаттарынын бири. Айкерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Токмок шаары. Учурда өлкө боюнча ишке орноштуруу кызматтарында 7410 бош орун бар. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен 6164 жумушчу кесиптер, 1246 кызматтык жана кеңсе кесиптери. Кызмат жана кеңсе кесиптеринин арасында тарбиячылар жана мугалимдер, медицина кызматкерлери, менеджерлер, эсепчилер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Жумушчу кесиптер боюнча IT адистери тигүүчүлөр, ширетүүчү, курулуш жумушчулары талап кылынат. Ушуну менен кечки жаңылыктар чыгарылышы жыйынтыкталды. Бул жана башка жаңылыктар менен УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан тааныша аласыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.